бир алым өзүнүн Боснияга болгон сапарын мындай деп баяндайт. Күндөрдүн бир күнүндө Босния мамлекетине өзүмдүн иш сапарлары менен барып калдым дейт. Ал жакта жүргөндө бир мусулмандын каза болуп, акыретке сапар тартканын угуп, анын жаназасына катышуу үчүн бардым дейт. Жаназага барып, адамдар өтө аз экен дейт. Адамдардын арасынан жаназага катышкандан кийин аны акыреттин сапарына толук узатып коеюн деп кабырына чейин бардым дейт. Качан кабырга барган кезде адамдар ким түшөт кабырга деп ызычуу болуп калышты дейт. Ошондо мен адамдарды мурда коюп жүргөнмүн, мен түшөйүн деп кабырга түштүм дейт. Качан кабырга түшкөн кезде Аллахтын өкүмү менен кабырдан ушундай жыпар жыт сезим дейт, андай жытты өмүрүмдө жыттаган эмесмин дейт. Андай жытты өмүрүмдө жыттаган эмесмин дейт. Ошондо таң калганымдан адамдардан сурадым дейт. Бул адам кандай адам болчу? Эмне өзөчөлүктөр бар эле? Эмне кылат эле дегенде адамдар айтышты, бул жөнөкөй эле бир мусулман болчу. Өзөчө эле бир амалы болгон эмес. Биз жакшы билбейбиз негизи, бунун үй бүлөсүн сурап көрүңүз деп мага анын үйүн көрсөтүштү дейт. Үйүнө барган кезинде үйүндөгүлөр муну эң жакшы тааныган анын аялы. Аялынан сурап көрүңүз деп мен аялына көрсөтүштү дейт. Аялына барып, бул каза болгон мусулмандын кандай бир өзгөчөлүк амалы бар эле? Эмне кылат эле? Жашоосунда бир алым болгонбу, же илимдүү болгонбу, же каареки болгонбу, эмне болгон деп сурасам, аял айтты дейт. Бул катардагы эле бир жөнөкөй мусулман болгон деп айтты дейт. Эч кандай өзгөчөлүк болгон эмес. Каардагы болгон эмес, Кур'ан Карим окуган да билген эмес дейт. Эмне өзгөчөлүгү бар эле десем, аял ойлонуп туруп, анан айтты дейт. Биздин мамлекетте, биздин айлыбызда Курандар болгон эмес дейт. Ошол айылда бир эле Куран болгон экен да. Бир эле Куран болгон экен. Ошол Курандагы жана мечиттин имамы күнүнө бир үйгө кезек менен апарып турат эле дейт. Бир күн ошол үйдө кезек менен туруп, кайра кийинки үйгө өтүп, ушундай кезек менен өтө берет эле дейт. Качан биздин үйүбүзгө Кур'ан Каримди окуу кезеги келгенде, күйөөм жанагы өзүнүн ибадатканасына кирип, намаз окуй турган жерге барып дейт, кыблага жүзөнүп, жакшылап дараталып, өзүнүн эң жыпар жуту мистерин семирип, эң жакшы кийимдерин кийип, Кур'ан Каримди окуй албаса дагы өзүнүн сөмөйү менен Кур'ан Каримдин башынан баштап, Фатихасынан баштап, Нас сүрөсүнө чейин ар бир тамгага Кур'ан Каримдин тамгаларына колун коюп чыгат эле дейт. Ушундай кылыпчы. Кур'андын ар бир тамгасына ошол колун коюп чыгат эле дейт. Коюп жатканда каламу Робби, каламу Робби, каламу Робби, каламу Робби. Бул менин Роббимдин сөзү, бул менин Роббимдин сөзү, бул менин Роббимдин сөзү деп ар бир тамгага коюп чыгат эле дейт. Караңызчы. Кандай Куранга болгон мухаббат, Куранга болгон сый-урмат канчалык деңгээлде бийик болгон. Бир күн бүткөнгө чейин ошентип ар бир тамгага колун коюп чыгат эле дейт. Куран окуган таптакыр билбейт эле дейт. Араб тамгасын таптакыр тааныбайт эле дейт. Алифти дагы, баны дагы бир тамга таанычу эмес дейт. Бирок ошондой болсо дагы Куран Карим болгон жүрөгүндөгү сый-урматы, анын мухаббаты ушунчалык деңгээлде болуптур, башынан баштап аягына чейин ушундай окулуп чыгат эле дейт. Караңызчы. Аллаху акбар. Аллах Таала бул инсанны каза болгон кезде эле Аллах Таала муну бейиштикке билдирип койду. Ошон үчүн биз ар дайым Куран Каримди окуйлу, аны угайлы, ар дайым Куран менен алек болойлу, Аллах Таала жашообузга береке берет. Дүйнө жана акыреттин бактылуулугун берет.